Нуржигит Кадырбеков доллар түшсө деле эмнеге азык-түлүк арзандабай жатат? Нуржигит Кадырбеков курска байланыштуу кымбаттаган азык-түлүктүн баасы арзандабай жатканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 30 марттагы парламенттин жалпы жыйынында билдирди. Депутат Кадырбеков АКШ долларынын курсу төмөндөп, мурунку калыбына келгени менен бирок курска байланыштуу кымбаттаган азык-түлүктүн баасы арзандабай жатканын айтып, себебин кызыкты. Өткөндө доллар көтөрүлүп, чукул арада көз ирмемде товарлардын баалары өстү. Өзгөчө биринчи керектелип турган азык-түлүктүн баасы 105 сомго чыккан доллар кайра мурдагы калыбына келип 82 сомго түштү. Бирок товарлардын көпчүлүгү арзандабай кала берди. Антимонополия агенттигине тапшырма берели, керек болсо кат жөнөтөм. Баалар бат көтөрүлөт, бирок качан болсо арзандашты унутуп калат. Эмне үчүн, деди Нуржигит Кадырбеков. Рубль кескин көтөрүлүшү күтүлүүдө. Россиянын президенти Владимир Путин жаратылыш газын Европага рубль менен сатарын билдирди. Путиндин күтүүсүздөн коюлган талабына Батыш Европа кандай жооп берет? Ооба, алгачкы реакциялары белгилүү. Маселен, Германиянын жетекчиси Олаф Шольц анын өлкөсү газды эч качан россиялык рубльга сатып албасын билдирди. Бирок айтылган сөз менен практикалык иш дайыма элди дал келе бербейт. Эксперттер Батыш Россиянын газына көз каранды экенин айтышууда. Демек, акыркы бир чечим кабыл алынышы керек. Же Батыш рубльга сатып алганга көнүш керек, же Россия эл аралык валюта менен сатышы керек. Бул жакынкы келечектин иши, өтө тирешүүгө бай татаал сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Эгерде Путиндин максаты орундалып кетсе, рубль дагы күчтөнөрү турган иш. Албетте, биздин миллиондогон ашык эмгек мигранттарыбыз үчүн абдан жакшы. Буга чейин рубль кескин арзандап 80 тыйынга чейин түшкөн. Россияда эмгек мигранты 20 000 рубль салган болсо, сомго айландырганда 16 000 сом гана болуп, мигранттардын эмгегинин акыбети кайтпай калган. Рубльдүн бекемдүүлүгү динамикасы 1 сом 7 тыйынга чейин жетиши мүмкүн экендигин айтышууда. Эгерде рубль чын эле бекемделип 1 рубль 1 сом 70 тыйынга чейин көтөрүлүп калса, анда ошол эле 20 000 рубль канча сом болуп калат? Ошол эле мигрант үйүнө жөнөткөн 20 000 рубль 34 000 сомго чейин айланат экен. Ошондо мигранттын үй бүлөсүнүн кубанычын элестете берели. Азыр 1 миллиондон ашык кыргыз мигранты Россияда жүрөт деп эсептелүүдө. Анда канча деген үй бүлө кубанат эле. Орус рублинин курсунун өсүшү жеке эле Россия эмес, кыргыз мигранттарына да аба менен суудай керек болуп турат. Ылайым эле ошондой болсун. Булак аргумент.